Президенттин тапшырмасынан кийин Бишкек эски көрнөк жарнактардан арылууда. Эсиңиздерде болсо, буга чейин Садыр Жапаров шаардын ичиндеги эски жарнамалык такталарды 31-августка чейин толугу менен тазалап, шаардын көркүнө ылайыктуу жаңы ыңгайлуу жерлерин LED экрандарга алмаштырыла деген тапшырмасын берген болчу. Түз эфирде кызматы мен Айгерим Жаныкул, сиздер көрүп жаткан ЛТР телеканалы Кутман күнүңүздөр менен. Жарнактарга байланыштуу бизде бул бир эле маселе эмес, кээде расмий чет тилде дагы, орус тилинде же кыргыз тилинде жазылган учурлар көп кездешет. Айрыкча так эмес, чалагайым котормолор жол берилген учурлар көп кездешкен, жана буга чейин дагы бир нече жолу сынга алынган учурлар бар. Мындан улам президенттин алдындагы улуттук комиссиянын аймактарда мамлекет тилди өнүктүрүү бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте түшүндүрүү иштери дагы учурда кызуу жүрүп жаткан чагы, алса кошо эле тамактануучу жайлардын аталыштары экинчиден ошол көрүнө турган жанагы маалыматтарды, керек болсо аш тизмектерден бери маалыматтарды, андагы жазууларды көзөмөлгө алып жатышат. Айтор тилге байланыштуу соңку кабарлар көп. Биз бул маселени талкуулоо үчүн студияга конокторду чакырган болчубуз. Чекесинен мен тааныштыра кетейин. Эркеган Желденбаева, президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын мониторинг жана талдоо бөлүмүнүн баш кадиси. Кош келипсиз. Зинат Кадырова, президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын уюштуруу иштеринин бөлүмүнүн жетектөөчү адиси жана тилчи окумуштуу Аттокур Жапанов. Нурзида Касымова ошондой эле биздин конокто билим берүү министрлигине караган мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы. Кош келипсиздер, урматтуу коноктор. Бизге убакыт бөлүп келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Алгач суроону мен тил комиссиясынан баштайын деп атам. Азыркы биздин көрүнөк жарнактарга байланыштуу жогоруда дагы айтып өттүм. Учурда кандай көзөмөл болуп атат? Анан соңку бир нече жылдан бери эле бул маселе толук сиздердин карамагыңыздарга өттү эле да. Саламатсыздарбы? Былтыр 2023 жылдын 17-июлунда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамыбыз кабыл алынды. Ошону менен бул мыйзам күчүнө киргенден тарта жалпы республика боюнча жарнама, көрүнө маалыматтарды көзөмөлдөө бул мамлекеттик тил комиссиясына өттү. Ага чейин Бишкек шаарыныкы же болбосо ар бир шаардыкы өзүнүн мэриянын бөлүмү көзөмөлдөп келген. Ошондуктан былтыр июлдан баштап улуттук комиссиянын көзөмөлүнө өттү. Ошондон бери улуттук комиссияга бир 1000ге жакын жарнама ээлеринен кайрылуулар түштү. Анткени мыйзамда жазылган 26 беренеде жарнама, көрүнө маалымат текстери Кыргыз мамлекеттик тил комиссиясынын тарабынан макулдалышы керек деп дана жазылган. Ошондуктан биз жарнама тексттеринин баарын карап макулдашып иштеп келе жатабыз. Ошондон бери ошо 1000ге жакын каттар түштү да, кайрылуулар, ошонун баарына жооптор берилди. Жумуштар кандай болуп атат? Эми маселе аябай көп, көйгөйлөр көп, элдин баары байкап аткандай, өзгөчө борбор калабызда маселелер көп, жарнама такталарында, жарнама тексттеринде. Анткени эми буга чейин мындай аракет кылып атабыз, бирөөнү күнөөлөгүм келбейт, баягы тексттерди тууралап, стилистикасын, кыргыз тилинин стилистикасына, грамматикасына ылайык кылып туруп жасап берип атабыз. Эми өзгөрүүлөр барбы? Берип атабыз. Өзгөрүүлөр кичине байкалбашы мүмкүн, бирок бар, жылыштар бар. Анткени четинен баягы чоң бир дыңды казгандай эле четинен казып иштеп келе жатабыз да. Кызматкерлер жетишеби? Кызматкерлер жетишпей жатат, ушу жагынан көйгөй болуп атат. Канча кызматкер негизи? Негизи улуттук комиссияда жалпы штат боюнча 20 эле, борбордук аппаратында 20 эле кызматкер да. Жалпы республикага бул, Ооба, жалпы республикага. Ал эми жарнама маселелери, көрүнөк маселелери боюнча бир эле адис иштейт. Анан жалпы республика боюнча албетте үлгүрбөйсүздөр, туурабы? Кечиресиздер, бул жерде мындай болуп атат. Мурун деген көрүнүк жарнактары үчүн Бишкек шаарынын өзүнүн департаменти, өзүнүн кызматкерлери ар бир жазууга жооп берип барып илинип турган туура эмес жазылганын баарын алып турчу. Ошол туура болгон. Ошону кайтып кайрып бергиле деп мен Facebook'та көп жазам. Анан сиздер президенттин алдындагы чоң комиссия болсоңор, сиз ошол жерде документке чуркап жүрөсүзбү же тете көрүнөк жана Аламидин базарында четинин баарын текшерип жүрөсүзбү? Убакыт болбойт, бул туура эмес. Демек, улуттук комиссиядан алып кайра эле баягы жандандырыш керек Бишкек шаарындагы көрүнөк жарнак департаментте. Ал жардамбайынча Бишкектеги тескери жазуунун баары жаш балдардын көрүү билесиздер, көрүп, ошону мээсине жаттап,
ана жана диктант жазганда эмнеге баардыгы 90% экиге жазылат, эки баа. Анткени баардыгы көргөндөрдүн баарын тескери жазылгандар да. Туура айтып атасыз, аябай сонун маселени туура белгиледиңиз. Негизи азыр департаменттин жоюлганына. Былтыр ошол департамент жоюлуптур. Бул жакында биз улуттук комиссия тарабынан мыйзам долбоору иштелип чыгып, азыр макулдашууда. Ошонун ичинде ошол жарнама боюнча да жазылган өзүнчө маселе козголду. Бул маселени караштыруу жалпы республика боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына бул функция берилип атат. Мисалы үчүн ар бир областтык шаарда болобу, жалпы республика боюнча жарнама тексттерин ошол кайсы аймакка тиешелүү болсо, ошол аймактын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары көзөмөлгө алышат. Бул мыйзам долбоорубуз өтүп кетсе, бул иш дагы өзүнүн калыбына келет дагы, жакшы таризделет деп ойлойм да. Азырынча ошол процесске өтүп атабыз да. Негизи эле жалпы бул мыйзам долбоорунда 15 мыйзамга өзгөртүү киргизилип атат. Ошону менен жалпы эле бул конституциялык мыйзам болгондуктан бардык мыйзамдар буга ылайык келтирилгенден кийин бир топ иштер тартипке келтирилет деп ойлойм да. Көрнөк жанактарды Facebook'та көп талданат да. Жөнөкөй эле адамдар жазып алып чыгарып, анан ошолор жазып астына комментарийлер жазып атат. Талкуулайбыз, чогулдойбуз. Жетип анан ошо жетиктери алмаштырат. Ушу коом азыр баягы мурункудай кайдыгер эмес. Азыр тилге катуу маселе мындай жакшы болуп атат да. Ошо президентский рахмат, ошо көрнөк жарнактарда да президент ал деген тапшырма алгандан кийин ошого чейин иштебей келишкенби эч ким таң каласың ошо. Бир маселени айтып койгум келип атат. Ушу мэрия тарабынан бир мыйзам долбоору макулдашылууда азыр, макулдашылып болуп бүтүп калды. 6 айлык ушу Бишкек борбор калабызда пилоттук долбоор боюнча да. Ошондо ушул дагы эле ушул жарнама көрнөктөр боюнча болот. Ушул долбоордун алкагында. Ошонун алкагында да жана LED экрандарда ошонун негизинде. Ооба, LED экрандардагы анын үстүнө президенттин ажабыбыздын кайрылуусунда бул баягы шаардын көркүн бузган жана жол эрежелерин жана башкаларды жаап калкалап калып атат деп айтылып атпайбы? Ал эң сонун маселе. Бул боюнча Бишкектин башкы архитектура бөлүмү башкармалыгы иштейт. Негизи мэрия менен биз ай сайын рейдке чыгып турабыз. Мэрия уюштурат. Анан Бишкекке караштуу 4 райондук администрациядан улам бир район өзүнүн аймагында рейд уюштуруп, ошо жарнама ээлерине барып, сын пикирлерди айтып, эскертүүлөрдү берип, ушундай кылып турабыз да. Анан биринчи убакыт беребиз, барып озек эскертип кетебиз. Анан аткарылбагандарды дагы бир айлык жазуу болуш керек, жазуу түрүндө да эскертүү берилет. Андан кийин такыр эле аткарбагандарды айла жок эме кылабыз. Баягы ички иштер органдары, прокуратура органдары менен биргеликте иштөөгө аргасыз болобуз да. Жана балдардын жанагы токтоп койчу, токтогула деген бешем, ошонун баарычы ошолдон. Улица Токтогула деп жана Токтогула көчөсү деп атпайбы? Эркектин баары айыл кылып салган Бишкектеги көчөнүн баары. Ошонун баарынан жаштарда күнөө эмес. Токтотуп койчу дегендин баары ошол көрнөк жарнактан. Анын баары эми көрүп, мээге жаттай эле. Алган тарбиясынан. Ошон үчүн бул көрнөк жарнактарды департамент кайрып келиш керек. Сиз мэрияга байланыштуу айтып кетпеңизби? Биз бүгүн студияга дагы ал жактан конок чакырдык элек, бирок кала башчысы жогорку кеңеште отчет берет экен өзүнүн жана аткарып жаткан иштерине байланыштуу. Ал жактан дагы багы бүгүнкү жумуш көп болгондуктан бизге келе албай калышты. Менимче кийинки берүүлөрдө дагы мэриянын өкүлдөрү менен бул теманы дагы талкуулайбыз. Зинат айым, кийинки суроону сизге берейин. Негизи тил жаатында көп эле жыйындар болуп жатат. Мисалы, ошол эле Кара Кыргыз автономиялуу облустун түзүлгөн 100 жылдыгына карата аймактардан жана жыйындар болуп атат. Түш жороган жасалма интеллект акыл жөнүндө айта кетсек болот, ушул тил маселесине байланыштуу окутуулар, мамлекеттик кызматкерлерди усулдук жана материалдар чыгып атат дегендей. Кандай болуп атат анын жыйынтыгы, анан эффективдүү эле болуп атабы же мурункудай эле баягы китеп түрүндө же болбосо кагаз түрүндө жыйын болду деп эле отчет түрүндө жазылган боюнча эле калып калбайбы дейм да. Саламатсыздарбы? Жакшы суроо бердиңиз. Ошол Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын аткаруу максатында жерлерде ошо жыйындар өткөрүлүп жатат. Ал жыйындар жөн эле катардагы эле жыйын болуп өтпөстөн же болбосо кагаз түрүндө калып калбастан, ал жерде эң маанилүү бир маселелер көтөрүлүп атат. Ал жерде ошо райондук, областтык деңгээлдеги мекемелердин документтердин
мамлекеттик тилде жүргүзүлүшү, окуу, билим берүү борборлорунда, билим берүү мекемелеринде мамлекеттик тилде окутуу маселелери, ошондой эле ошол эле райондук, областтык жана көчөлөрдөгү көрүнөк жарнак маселелери боюнча көтөрүлдү. Ал жерде ошол жыйын калып калбаш үчүн акырында резолюция кайрылуу кабыл алынат. Анан ал резолюцияда ошол кагаз түрүндө эле калып калбаш үчүн биз анын артынан кандай иштер жүрүп атат, биз анан ары иш алып барабыз. Ар бир көзөмөлдөнөт, ар бир берилген пункт боюнча иш алып барабыз. Ал пункттарды биз каяктан алабыз? Ошол эле конституциялык мыйзамдан алабыз. Анткени ар бир мекемелерде, ошол эле облустук, райондук мекемелерде тил адистери иштейт. Ал жерде 17-беренеде көрсөтүлгөндөй, мамлекеттик документтер, мамлекеттик тилде жүргүзүлүп жаткан документтерди экспертизадан өткөрүү, алардын баягы сабаттуулугун кароо. Ошол документтер туурасында айтайын. Иш кагаздарды мамлекеттик тилде туура тариздөө жана семинарларды, окутууларды өткөрүп атасыздар. Ооба. Бул маселе катардагы жарандары ошол эле мисалы мамлекеттик каттоо кызматына же калкты тейлөө кызматы, жанагыл биз справка деп коебуз, туурабы? Ошол сыяктуу кагаздардын мазмунуна келгенде, эми өзүңүздөр деле талкууда көп катышып каласыздар, дайыма сын айтылып келет да. Канчалык ал боюнча жыйынтык болуп жатат бизде? Иш кагаздарды кыргызчалоо боюнча. Иш кагаздарды мамлекеттик тилде сабаттуу жүргүзүү боюнча бизде атайы окуу маалыматтык жана котормо борбор бар. Ал жерде окутуулар жүргүзүлүп атат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окутуп, аларга сертификат берилип, ошол менен катар аларга методикалык усулдук ыкмалар, иштелмелер кошо берилип жатат. Андан сырткары ошол окуу маалыматтык котормо борборунда мектепке чейинки билим берүү борборлору, бала бакчалар деп коебуз. Ошолордун тарбиячыларына, кыргыз тили мугалимдерине карата кыргыз тилин балдарга кантип оңой, кызыктуу жана жеңил үйрөтүү үчүн методикалык ыкмалар колдонулуп, атайы окуу курстары өтүлүп жатат, 72 сааттык. Ошондой эле жакында 24-июндан баштап 30-июнга чейин ушул региондор боюнча өтсөкпү деген пландар коюлган. Эми биз учурдан пайдаланып, ошол аймактардагы, региондордогу бала бакчалардын тарбиячыларын, ошондой эле кыргыз тилчи мугалимдерин квалификациясын жогорулатуу курсуна чакырып кетмекчимин. Бул жерде филология илимдеринин доктору, доцент Калия Кулалиева өзү келип өтүп берет. Күнүгө саат 9-дан 1-ге чейинки убакытты атайын бөлүп берилген. Ушул иш кагаздардын мамлекет тилде жүргүзүлүшү, сапаттуу жүргүзүлүшү боюнча негизи улуттук комиссия 2 жылдан бери, 2ден көп жылдан бери мониторинг жүргүзүп келатат да. Мониторинг жүргүзүп, былтыр ар бир мекемеге барып, иш кагаздары менен таанышып, андан тышкары азыр инфодокс тутумун билесиздер да, иш кагаздарын жүргүзүү. Ошол боюнча ошондон алып маалыматтарды, пайыздарын чыгарып, кыргыз тилинде канча, орус тилинде канча, чет тилинде канча пайыз жүргүзүлөт деп ушул боюнча жакшы иш алып барылып атат да, жакшы жыйынтыктарын көрсөтүп атат. Анан жылдын аягында алынган жыйынтыктар боюнча кадимкидей өсүүлөр бар. Баягы иш кагаздарын мамлекеттик тилге өткөрүү боюнчачы жакшы жылыштар болуп атат да. Жылыш дегенде эмнени айтышат? Анткени жанагы пайыздык өлчөмдөрүн алып атышат, алып иштедик да, инфодокстон кайсы мекеме канча пайыз орус тилинде, кыргыз тилинде, башка тилде алып барып аткан, ошол пайыздардан мындай өсүш, жакшы жагына өсүү байкалып атканын белгилеп койгум келип атат да. Айтокун мырза, сизге суроо берейин деп атам. Адегенде бул маалыматтардын баардыгын угуп алдык. Сиз көбүнчөсү ушу тилге байланыштуу дагы өзүңүздүн Facebook баракчаңызда дагы көп жазасыз да. Соңку ушул тил комиссиясы, ошол эле билим берүү министрлигин, албетте мэрияны жогоруда айтып өттүк, бүгүн келе албай калышты. Анан соңку көрүнөк жарнактар боюнча сиздин пикириңизге. Мен тил комиссиясынын ар дайым командасы жакшы да, булар жакшы иштешет. Анан аягында эле күнөөлүү болуп ушулар болуп калат.
анткени өйдө майдадан өйдөгө кетиш керек болчу. Ошолор күнөөлдү алар кылбаганда эле булар башкасына жетишеби, жети көрүнүк жарнактарды алып жүрөбү. Эми биякта иш кагаздар боюнча да айтып кетейинчи. Мен 2 иш кагаздар инфокомго барды го дейм. 2 жерде Альфия өттү. Анан берки абдан сонун өтөт экен. Көрсө деген мекеме жетекчилери менен акырын өзүм анализ кыла берем. Көп жерден байкайм да, мекеме жетекчилери жакшы кабыл алышпайт экен да, команданы чогултуп келбейт. Мен карап турсам, ушу жарымы жок, ушу чоң залды алып алат дагы, бир 20 эле сотрудник кызматкер отурат да. Анан ошончо адам тил комиссиясынан адам атайын даярданып келип атат, экранга чыгарып, арыз деген эмне, маалымат деген эмне, кандай жазылат, баарын түшүндүрүп берип атса, убакыттын текке кетип. Эми жарымы 20сы келип, калган 90% жок болуп атса, демек мекеме жетекчисинин өзүнүн мамлекеттик тилге болгон мамилеси начар да. Ал иш үстүндө жанагы бөлүп топторго бар болуп. Ооба, көбөйтүп келет деген. Жалпы бир чогуу алышпайт да, балким ошол убакта бөлүп болгондо да кас болуп атпайбы? Анан демек булар эң туура маселени көтөрүп түштү да. Анан иш кагаздардыкы булардыкы 5 деген баалысы болот да. Көрүнүк жарнактар боюнча булардын иши эмес. Булар болгондо тексти туура карасын. Илгери деген бир мындай болгон, ошо департаментте шалпылдап эле мынтип эле баса беришиптир. Туура эмес болсо деле. Ал жерде деген накта тексти деген, ал жерде атис отуруш керек. Бишкек шаарынын мэриясынын ичинде ошол кол койгондон анан департамент өзү деген коет. Баягы деген талкуу кетпедиби? Чоң кылып бадар айтып жазып коюптур башка тилде. Ортосунда башка тилде, биздин тилде итеретип жазып коюптур аягында. Анан кантип намыс койгонбойт. Андай болду. Жанактар көп эле болот, э? Ошонун баарын тескеринче коюп, ордуна коюп, анан баягы Facebook'те жазабыз да, бул мындай экен дегенде эле анан буларга катуу тийип эле түшүнбөгөндөр жаза берет, тил комиссиясы эмне кылып атасыңар деп. Булардын иши башка да. Билим берүү министрлигинде китептин түрү жазылып атат. Бизде методиканын түрү бар. Мен да өзүмчө азыр жазып атам кыргыз тилин. Демек азыр иштер сонун жүрөт. Болгон үстүнө аягына эмне чыкпай атабыз. Баягы сонун баштайбыз дагы 50 баягы пайызына жеткен эле таштап коебуз да, бүттү болуп атат деп. Аягына чейин текшериш керек да. Сиздерде болгон журналисттер ушундай маселени ай сайын мондай чаап турушуңар керек да, текшерип бизде да кайра келип, агайга жерде бизнес болуп атат. Билим берүү министрлигинин тил комиссиясынын эмнеси эмес. Анан биз бул жерден келип эле биз айтышыбыз керек. Биз агайга катары айтышыбыз керек. Болгондой. Анан тил маселеси анан жанагы терминологиялык маселелер боюнча мына 1 жылда эле бекерли иштеп бердик. 7 китеби мына даяр, эмки жумада анын ачылышы болот. Терминдер даяр. Эмне болгону эле жазууларды оңдомой эле калды. Баары даяр, оңой. Ошол терминология боюнча эмне өзгөчөлүктөр болду, кандай жазылды? Ал жерде атайын комиссия ар бир кесиптин ээси келет. Буга чейин жыйындар болуп атты эле. Тил комиссиясы өздөрү комиссияны өткөрүп текшерип, чакырып, анан бизди алат, алгандан кийин ошол жерде 1 жыл бою биз 7 кесип боюнча терминдин баарын экранга чыгарып алып, эртеңден кечке талкуулайбыз. Ар бир сөздү ордуна коюп. Эгерде кыргыздын сөзү жок болсо, диалектин алабыз, ошентип чогултуп келип, ошол маселе, китеп чыкты мына, Кудай буйрса 27-синде бет ачарын кылышат. Эми ошол терминдердин баарын көрүнүк жанакка койсо эле, эл дагы замат деле кандай десем, үйрөнүп кетет. Сырттан келген чет элдик коноктор айтып атпайбы, силерде деген башка эле тилде, ошон үчүн башка тилге кирип кетип атышат. Биздин тилде окуп атат. Эми ошол сөздөрдү көбүрөөк колдонгондо да турабы маселе? Мен да кошумча кылып коем, тактап деги жарнама ээлери башка тилдерде жазып, башка тилде баягы жакшы көрүнөт элге, англис тилинде айрыкча сигнал болот деп, ошол бардыгы тең эле ошол тилде жазып келатышкан экен. Анан азыр деле жазып улантып атышат. Латын арабине качан уруксат берилет, качан товардык белгиси болсо, дүйнөлүк товардык белгилер бар да эми. Coca-Cola, Adidas жана башка ушул сыяктуулар, алар ошол боюнча колдонулат, уруксат берилет. Мыйзам жол берет. Ал эми андай товардык белгиси жоктор деле илингендер көп экен да. Азыр болсо ошонун баары алынып, баягы кыргыз улуттук эмеге жолго түшүрүлүп атат да, аракеттер болуп атат. Анан ошондой эле жарнама ээлери ошончалык баягы ошол эмеге көнүп алгандыктан баш бергиси келбей келатат да, бирок иштеп атабыз. Анан жана айтып өткөн мыйзам долбоорунда ошо укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргизилип атат. Анда болсо мурдагысын карасак өтө штраф, айып бул өтө аз экен да, өтө аз өлчөмдүү экен. 5000 сом, мекемелерге 15000 сом ушундай эле экен. Алар үчүн ал кенедей эле суммада. Анан
ошол боюнча да ошол суммага да өзгөртүү киргизилип атат. Ошол баягы чөнтөккө урмайын адам бир нерсе кылгысы келбейт да. Ошондой бир таасирдүү чараларды киргизгенге аракет кылдык да. Маанилүү жакшы сүйлөмдү айтты. Жанагы латын тилиндегилер туура ошолорду дагы алар белгилүү брендтер ошолордон калат. Ал түшүнүктүү. Мындай жалпысынан эле жаза бербеш керек. Ооба, анан дагы бир маселе биздин товардык белги берген жана патент берген мекемелерибизге дагы баягы аларга дагы байланыштуу баягы аткаруу бийлиги болгондон кийин бирге иштешип атабыз. Бирок ошентсе дагы кайсы тилде жазып келсе ошол тилде уруксатты берип коюп ушул убакка чейин берилип эле келген экен да. Кайсы тилде жазып келсе эле ошол тилде уруксат бериле берет экен. Ушул жагында кичине өзгөртүү киргизилип атат, кичине эске алып. Ошон үчүн биздин борбор калабыз тиги Американын бир шаарында эле болуп калды да. Каякты карасаң эле англисче жазылган, кытайча, французча. Аларга такыр тыюу салынбайт. Алар дагы жазылат. Албетте бизде көп улуттуу калк бар борборубузда. Алар көрүшү керек, каяка келди, кандай керектүүлөрүн көрүп, окуп түшүнүшү керек да. Бирок биринчи Кыргыз Республикасынын мамлекет тили жазылыш керек да. Биринчи ошо мамлекет тилде болуш керек. Керек болсо башка улуттар ошону ушундай экен кыргыз тилинде деген түшүнүк алыш керек да. Андан кийин маалымат көрүнө маалымат катары башка тилде жазылат. Таң калыштуусучу президент кайсы суроону көтөргөндө гана иштей башташат да. 30 жыл болуп ушул иштелген эмес, кыйкырып атсак делебиз. Президент көрүнүк жанат боюнча айтты, мына башталды. Демек президент ар тил маселесине күнүгө карап туруш керек экен. Антпесе мекеме жетекчилери баш ийбейт экен. Биз Нурдида айымга суроо берелик. Биз баарыбыз эле ушул тил маселесине келгенде эле бала бакчадан башташ керек дейбиз го. Мына 2025-жылга чейин ушул бала бакча байланыштуу да көп эле жаңылыктар багы жаңыча болгон жатат. Алсак ошол эле 560 бала бакча, эки смен менен деп атабыз, иштеп баштайт. Үйүндө бала бакча ачкандарга маяна төлөп берүү жагы да каралып атат дегенде айтор. Бөбөктөрдүн өнүгүүсүнө байланыштуу программа толугу менен өзгөрүлүп жаткан маалда ушул тил маселесине келгенде эмне өзгөргөнү жатат? Мен азыр баарыңыздарды угуп отуруп ойлодум да. Бизде баш мыйзамыбызда так жазылып турат. Кыргызстан, кыргыз эли багы эми мамлекеттик тил кыргыз тили, официалдуу тил орус тили, анан чет тилдердин бир тилде өнүктүрүүгө шарттарды түзүп берет деп жазылып турат. Бул деген биз кыргыз тилден башка тилди өздөштүрбөйбүз деген маселе эмес. Биз азыркы учурда мен бул азыркы көтөрүлүп жаткан маселени башкача тармагынан карап айткым келип атат. Анткени бизде бүгүнкү күндө мен бала бакчаларынын эле мисалында айта турган болсом, республика боюнча алганда 70% балдар бакчалары кыргыз тилинде окутуу тарбия жүргүзүлөт, баардыгы кыргыз тилинде. Биздеги эң көйгөйлүү маселе эле бул Бишкек шаарында, Чүй облусунун тегерегинде. Башка аймактарда тил маселеси боюнча көйгөй жок. Негизинен жалпы республика боюнча алып карасак, 12% гана балдар бакчасы орус тилинде, 12%. Анан аралаш кыргыз-орус тилинде, анан көп тилдүү калган балдар бакчаларыбыз ошондой аралаш тилде болуп эсептелет. Бул деген бизде айыл жергесинде кыргыз тилинде бардык иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Коомдук чөйрөсү бардыгы кыргыз тилинде. Алар чет тилдерге муктаж, орус тилине муктаж, англис тилине муктаж. Ал эми шаар жеринде кыргыз тилдүү бала бакчага баланы алып барып коюп, кыргыз тилинде жазылган программаны берип, кыргыз тилинде иштеген тарбиячы иштесе дагы балдар бири-бири менен орусча сүйлөшүп барат да. Мисалы мен өзүмдүн кызымдын мисалында эле айтсам, күнүгө бала бакчага келгенден кийин үйдө кыргызча сүйлөйбүз, бала бакчадан кыргыз тилдүү бала бакчадан орусча сүйлөп барат да. Анан тилекке каршы ушундай. Биз бул жагдайды эске алганда балдар бакчалары тилди окутуу методундагы өзгөртүп көрөлү деп көп тилдүү билим берүү программасын 3 жылдан бери киргизип жатабыз. Мында бир адам бир тил деген принцип менен ишке ашырсак жакшы болот экен. Бул азыркы учурда атайын көп тилдүү билим берүү программасы жазылып, өткөн жылы баягы СНГ мамлекеттеринин ортосунда биздин тарбиячыларыбыз бул программаны өздөрү көрсөтүп беришип, биринчи орунду алып келишти. Мында бир
адам, бир тарбиячы кызматка бала бакчага киргенде бир тайпага жалаң мисалы мен кыргыз тилинде эле сүйлөйм. Эжеке кирет жалаң орус тилинде эле сүйлөйт. А токурагай мисалы англис тилинде эле сүйлөйт. А балдарда мындай баягы коркуу сезим жок болот. Алар мен сүйлөй албай калам деген сезим жок болот. Аларда автоматтык түрдө мени көргөндө кыргыз тилинде сүйлөшүп, эжекени көргөндө орус тилинде, а токурагайды көрсө англис тилинде алар эркин сүйлөшүп кеткенге жөндөмдүү болушат да. Бул илимий негизде дагы далилденген. Биз азыркы учурда ушундай тарбиячыларды кыргыз тилдүү чөйрөсүн түзүү менен көп тилдүү билим берүүгө дагы өткөрүп жатабыз да. Мисалы Бишкек шаарында бүгүнкү күндө 94 бала бакчанын баары көп тилдүү билим берүү программасында өтүштү. Нурзида айым, сиз айтпайсызбы ошо көбүнчөсү ошо тилге байланыштуу маселе бала бакчалар менен чүйдү, анан Бишкекте чындап эле айыл жергесинде көп эле кыргызча сүйлөшөт да. Анан жанагындай окутуулар болуп атат. Ал жакта иштеген кызматкерлер кызыгуу өздөрүндө барбы? Албетте бар. Буга чейин мен азыр мамлекеттик иш кагаздарын айтып өттүңүздөр. Буга чейин мен мисалы көбүнчө финансы министрлиги бизде, юстиция министрлиги жалаң кыргыз тилинде каттарды жөнөтүшөт да. Азыркы учурда бир нече мурунку жылдарга салыштырмалуу кыргыз тилине болгон мамиле өзгөрүп, мамлекеттик үлгүдөгү документтер кыргыз тилинде чыга баштады. Мурда карап көрсөңүздөр 92 жылдары 90-жылдары орус тилинде эле указ чыгып, орус тилинде эле токтом чыккан болсо, бүгүнкү күндө кыргыз тили жок, алар чыкпайт. Бардыгы биринчи кезекте кыргыз тилинде, анан орус тилинде, экөө бирдей тилде чыгышат. Биздин ченемдик укуктук документтерибиз, мыйзамдарыбыз дагы бардыгы эки тилде чыгып жатат. Анан биздеги азыр мамлекеттик ушул жогорку органдар Бишкек шаарында негизинен борбордо болгондугу үчүн бизде орус тилдүү адистер көбүрөөк иштешет дагы. Алар документти жазганда, ченемдик закон, мыйзам, ченемдик укуктук документтер жазганда биринчи орус тилине жазып алып, анан кыргыз тилине которгон көйгөйлөр бир аз бар. Азыркы негизи өзү маселе маңыз кат мазмуну кыргыз тилинде жазылып туруп орусча которулса оңоюраак болмок да, элге түшүнүктүү, жеткиликтүү болмок. Бул дагы баягы акырындык менен жакшырып баратат. Мындай бир эле мамлекеттик тил комиссиясы эмес, бул жерде бир нече мамлекеттик органдардын, жеке ишкерлердин, ошо коомдун катышуусу менен ошол процесстер жүрүп атат. Бала бакчалар боюнча жана балдардын тили көбүнчө азыр эмне үчүн башка тилде чыгып атат? Анткени мультфильмдердин баардыгы орусча, кызыктуу мультфильмдер кирип атпайбы? Ошондон улам балдардын баарынын тили орусча чыгып атат, кичинекей балдарыбыздын баарыныкы. Анан бул багытта бизде 21-25 жылдарга мамлекеттик программа кабыл алынган, мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча. Ошо программанын алкагында каржылоо бөлүнүп, кыргыз мультфильмдери тартылды, сыйкырдуу калем, козулар деген. Андан тышкары бир катар башка тилдеги мультфильмдер кыргызчага которулду. Айтмакчы, көп эле болуп калды окшойт, Кече жакында эле шыңгырактар деген которулуп чыгып атат. Анан буларды баягы көбүрөөк эфирге берүү аракеттер болууда, ошондой эле жана коомдук транспорттарда коюлуп атат. Ушундай аракеттер болуп атат негизи. Андан тышкары азыр интернет баардык тең ушакта маалымат алат да, ошол жагы да эске алынууда, ошол багытта дагы баягы мисалы үчүн азыр онлайн сабактарды даярдалып атат да, жазуу эрежелери деген онлайн интернетке баягы жалпы коомчулукка жеткиликтүү кылып берүү аракеттер болуп атат. Ошол видео сабактар көп тартылып атат. Ошолордун баары бекип бүтсө, ошонун баары берилет. Баягы кызыккандар, кыргыз тилин үйрөнөм дегендер ошол видео сабак заманбап стилде жакшы тартылып атат. Кайсыл жактан тапса болот алар? Азыр алар жарыялана элек, алар биздин сайтта болот. Мамлекеттик тил комиссиясынын сайтында болот. Мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан бал тил деген дагы атайын программа иштелип чыккан. Балдарды кыргыз тилин өздөштүрүү боюнча. Бул дагы аябай жакшы мультфильм көрүп жаткан сыяктуу эле, ойноп балдар үйрөнө турган мындай канал. Анан мындан сырткары ушул эрте курактан баштап балдар үйрөнсүн деп мобилдик тиркемелер дагы иштелип чыккан бүгүнкү күндө.
Бебо деген мобилдик тиркөө бул эл аралык 11 мамлекеттин ортосунда түзүлүп, бүгүнкү күндө Кыргызстанда иштеп жатат. Бул баягы балдарды телефонубузду карматып коюп туруп эле англис тилинен алар ар түрдүү даже керек болсо жана испан тилдеринен бери түшүнүшүп балдар көрүп атышат да мультфильмдерде. Ошолорду кыргыз тилинде үйрөткөнгө тиркемелер бүгүнкү күндө жеткиликтүү акысыз каналдарда. Эрте курак эрте жаш деген канча жаш? Эрте курак бул 3 жаштан 7 жашка чейин. Баарыбыз билебиз да, 7 жашка чейин эч качан башка тил кирбеш керек жаш балага. Өзүнүн эне тилинде гана эскиче бояк деген токтош керек. Токтогон. Ошон үчүн биз чаржайт сүйлөйбүз. Ар кайсы тилдин баарын сиңире алабыз да, же кыргыз тилинде кыйратпайбыз, же англис тилин кыйратпайбыз, же орус тилин. Студенттерден көрүп атам да. Таза сүйлөйбүз. 3 тилди тең билем дейт, үчөөнү тең аягына чейин чыгара албайт. Стилистикасы жок, грамматикасы жок, сүйлөгөн сөзү кыргыз тилинде сонунда мындай. Ээсин биринчи табабы, анан аныктоочу мүчөлөр кетет. Аны болсо эмне кылат? Аныктайт, анан толуктайт, анан бышыктайт, анан баяндайт. Кыргыздыкы формула, математикада болгон так. Баяндоочун карасаң да мын, сиң, сиз. Формулага эле коюп коесуң, оп-оңой тил, жепчең. Болгону сиздер энелер бала ыйлабасын деп эле меделе телефон берип койсуң. А телефон көзү сокур болуп атат, балдарга бербеш керек. 7 жашка чейин өз эне тилинде гана эне сүйлөш керек. Короодо чыксаңар, балкондон чыгып тура эле Пошли домой деп атат. Ай, балам кир деп койсоң, канча балага реклама кылмаксың? Жок, сүздөр деген чыга алып тура терезеден заходи домой деп атпайсыңар. Жөндөй же өзүң орусча жакшы сүйлөй албайсың, балаң пойдем мектеп деп коюп эле отурасыңар. Мына эне өзү эне тилинде сүйлөш керек. Ата тили деген жок го, эне тили. Демек, үйдө сөздүү принцип болуш керек. Үйдөн кирдиңби, эне тилде гана сүйлө. Сыртка чыктың, каалаган тилде сүйлөй бер. Бул өзүнчө эми чоң педагогика, анда өзүнчө талкуулайлы, ошон үчүн азыр кыскартып коеюн. Мен мамлекеттик кызматкерлер жанагы көп окутулуп атпайбы? Сиз жогоруда айтып өттүңүз, ошолордун кызыгуусу жөндөчү. Мисалы, ошол маселе көтөрүлгөндө деле, же болбосо кыргыз тили, ошол эле бала бакча, же мектепте окуй келгенде программа, жанагы материалдар аз. Азыркы баягы диалогдор, туура сүйлөө, же болбосо жанагы күнүмдүк баарлашуу фразалары оор, бизге ыңгайсыз болбой жатат деп анда да кеп тапчыбыз да. Бул боюнча кандай жеңилдетүүлөр болуп атат? Булар боюнча атай илимдин кандидаттары, окумуштуулары чакырылып, атай ыкмалар, методикалык ыкмалар иштелип чыгып атат. Оор сөздөр колдонулуп келген чындыгында эмне үчүн кыргыз тилин үйрөнүүдөн качып келишкен. Анткени оор терминдерди колдонушкан, же болбосо түшүндүрмөсү жок, түшүнбөй калышкан, мына ошондон көпчүлүгү качып үйрөнгүсү келбей калган учурлар болгон. Анан эми болсо ошо жеңилдетип түшүндүрүп берүү, ошондой эле жөнөкөй эле кыргыздын жөнөкөй эле сөздөрү бар. Ошолорду колдонуу менен көрсөтмө. Жети китеп чыкпай чыгып жети китеп чыкты. Ооба, буюрса ошол улуттук программа негизинде 7 китеп чыкты. Ал жерде дагы балдарга ылайыктуу балдар энциклопедиясы чыккан, абдан кызыктуу, кооз, сүрөттүү дагы, ичинде дагы аябай жөнөкөй, балдар окуса дагы жөнөкөй түшүнө турган жакай китептер чыкты. Мына ушундай жөнөкөй эле сөздөрдү колдонуу менен, көрсөтмө куралдарды колдонуу менен үйрөтүп жатышат. Мындан башка мамлекеттик кызматты ээлеген ошол жетекчилерге карата дагы, мисалы ошол эле судьялардын статусу жөнүндө дагы мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгенде дагы алардын кыргыз тили боюнча кыргыз тилин билүүсү боюнча дагы бул мен тактап кетейин. Депутат Шарибек Ташиев белгилеген болчу. Мыйзам долбоор мамлекет тил өнүктүрүүнүн укуктук негиздерин бекемдөө дейт. Бул жакта ошондой эле процессуалдык мыйзамдарына карама каршылыктар жана кемчиликтерди жою максатында иштелип чыккан. Бул биринчи окууда кабыл алынган, эсиңиздерге болсо. Мамлекеттик мекемелердеги ошол мамлекеттик тил маселеси үчүн жооптуу кызматкерлер менен буга чейин жолуккан учурда көбүнчөсү кайсы көйгөйлөр менен дал келишет? Анткени ошол эле мисалы мамлекеттик каттоо кызматы алар түздөн түз ошол эл менен калк менен иштешет да. Конституцияда жазылып турбайбы? Расмий тилде, юридикалык наукада бар ошо соттор сүйлөйт тең. Ошондон үйрөнгүлөрү келбей атат. Ошон үчүн конституцияны өзгөртүш керек. Айтор. Бирок биздин конституциялык мыйзамда жазылып турат, мамлекеттик кызматкер өзүнүн иш билгилик деңгээлинде, өзүнүн компетенциясынын алкагында
мамлекеттик жана расмий тилди билиш керек деп так жазылып турат да. Ушул ченем аткарылышы керек. Бул боюнча азыр кыргыз тесттен өткөрүлүп атат. Мамлекеттик кызматкерлер баягы кыргыз тесттен өтүп B1 деңгээлине ээ болуп, андан кийин анан мамлекеттик кызматта иштеши керек да. Ошондой талап коюлуп атат. B1 деңгээли деген кандай деңгээл билесизби? Мектепте эле 5-чи класстын деңгээли, ушуну окуп атышпай уят да. Анан B1 деп ошо. Ошо бир деңгээли жок болсо мамлекеттик кызматка алынбайт деген. Алынбайт, анда эмнеге иштеп атасың деген сөз да. Ошондой кескин бир чараларыбыз жок да, ачыгын айткандачы. Эгер кескин чараны койгондо чуркап барып ушундай сонун үйрөнүп, окуп өз алдынча. Чуркап келмек, мага күнүгө келиңизчи деп мына очуп турмак. Мурун жогорку кеңеште жыл сайын окутчумун. Юстиция министрлигин 5 ай окуттум, сонун программа болчу. Азыр токтошту баары. Окуталы десек чакырышпайт. Ушундай кескин Демек чара керек. Бизден дагы жаш керек. Бирок салыштырмалуу азыркы учурда кыргыз тилин билүү деңгээли жакшы эле болуп калды деп ойлойм. Ошондо бери кирип атып да. Сиз ошол мүмкүн баардыгы кыргыз тилинде өз алдынча жазып, эки тилде жаза баштагандыгы үчүн мүмкүн окутууларга чакырбай жатат деп да ойлойм да. Жок, азыр ошо топ калды. Азыр президенттин эме бул көрнөк жарнагы да жакшы болду. Азыр дагы президент дагы бир кайра айдатып койсо, токтоп калды. Баштап келиптир эле 1 жыл таштап калышты. Күнүгө эле чаап туруш керек да айда. Бул окутуулар боюнча мен да кошумчалай кетсем, ошол эле улуттук программанын негизинде Башкаруу академиясында дагы атайын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн окутуулар жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле биздин комиссиянын алдындагы окутуу жана котормо борбору бар. Ошол жерде дагы ошо атайын программа түзүлгөн. Бардык мекемелерден тил адистерин, ошондой эле кызматкерлерди окууга чакырып жатабыз. Келип окуп кетишкендер бар. Мисалы, аэропорттун кызматкерлери келишти, ички иштер министрлигине караштуу жол көзөмөл кызматынан келишти, саламаттык сактоо министрлигинин дары-дармек каражаттары департаментинен келишти. Мындайча айтканда маалымат жетпей жаткан болуш керек, эгерде окуйм деген багы, бирок сөзсүз түрдө окуш керек да, бул өтүш керек. Мен болгон сураганым жана активдүүлүгү жөнүндө. Активдүүлүгү азыр кичине азыраак болуп атат. Мен бир мекемени билем да. Кызыгуу үчүн дитин коюпчу. Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушев чакырып, мен ошол жакта 5 кодексте жазганбыз. Эми ошол мекеме 100% кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде жүргүзөт. Таң калыштуу, кирсең манас чаңырып турат. Мына ушундай иштеш керек. Керемет. Барган сайын ай сайын барып терминдерди өзгөрүүлөр бар турбайбы? Жок, ошол эле бекем болуп атат. Калгандары Жок, ошондой өзгөрүүлөр көп болгон үчүн анан анча муктаж. ошо күнүгө айтып, сиздер журналисттер ушуну чакырып тургулачы, биз сайып көрсөтүп туралы. Негизи ушундай сөздөр аябай жалындуу айтылып эле калат да, анан жанагы сөзүмдү кайталайм, баягы кескин бир жана ченемдик укук актыларыбызга же жоболорубузга кескин бир жаза чаралары, мисалы үчүн могул деңгээлди билбесең жумушка албаш керек деген чаралар керек да бизге. Ошондой болгондо жана эле сөзүмдү кайталайм, чуркап барып үйрөнүп иштеген келеби, башка улуттун өкүлдөрү дагы үйрөнөт керек болсо бар, азыр дагы башка улуттун өкүлдөрү аябай сонун үйрөнүп алышкан, жазышат кыргызча. Бирок ошол эле учурда делечи, ошо мамлекеттик тил макул кезинде орус тилинде окуп калган, өзүңүздөр айткандай 5-чи класстын деңгээлинде кыргыз тилин билет, бирок ал адискөй адис да, мындайча айтканда өзүнүн тармагын жакшы билген. Ошондой учурларда кандай болот ал? Мисалы, жумушка алынбай, ошондой бир укуктук жактан деп атпайсызбы? Жумушка алынбай дей турган болчу. Элементарный бирок деген маселе болуп калат. Аябай акылдуу экен, ушу 5-чи класстын деңгээлинде кыргыз тилин эмне биле албайт? Кайра ошого суроо. Алар ошол маселени коюп алып, адискөймүн да, мен кыргыз тилин билбейм, бирок адискөймүн да деп өзүнүн тиги көк беттигин салып атат да. Токтотуш керек, кескин түрдө туура. Кыргыз тилин окуп келе кал, бир айда замат тили окуса болот. Сырттан келген эмне, япондун кыздары келип алды, бир айда сайрап атпайбы? Америкага. Алар таң калып атышат, ошон үчүн баягы эми штраф эми баягы биз эми катуу айткандан булар ойлоп калышпасын элдер, бул кимдер деп. Болгону жанагы тилди билсең деп туруп айлыгына кошуп берсе чуркап барып келишет. Ушул маселе көтөрүлгөндө элечи, баары келип калат, анан бир айда солгондаганда кайра качашташат. Мотивация бериш керек дейсизби? Күнүгө берип туруш керек мотивация, жетекчи. Бар окуп келгиле, төлөп турам деп, айлыгыңа кошуп берем деп. Мектепте болсо кандай? Аттестаттан баары бизге келет да, студенттер 1-чи курс текшергендерчи. Аттестаттан канча ба? 5 деген ба? Бир тил, бир сөз билбейт. Билет. Көрсө деген акырын.
сүйлөшүп, бир да орус тилин сүйлөбөй гана түшүндүрө берсеңчи, түшүнөт бала. Баары билет. Болгон эле бул жана эме жок болуп атат да. Биз өзүбүз мында баштап коюп таштасак, баягы кыргыздар баштап таштап салат деп коет. Ошону билип алышты. Бuyakta чоң проблема. Ошон үчүн биз аягына чейин туруш керек. Баштадарбы аягына чейин чыгаргыла. Кана бердимби ошону алып кел. 100% аткал жок, биздики 50% эле болуп атат да, пайызга. Жетип эле аны таштап салып атабыз. Кайра артка кетип. Аягына чейин бүтүрбөйбүз да. Ана эле мына деп жетекчи иштеп киргенде эле атаң түшүп калат Каныбек. Каныбек агай жаман болду. Сонун иштеп атып келтирген. Жаш бала келтирип документин алып келип койду. Уяттан да. Нурзида айым, негизи тарбиячылар ушул кезге чейин канчасы окуудан өттү ошо Бишкек боюнча? Бүгүнкү күндө бизде 4,5 миң тарбиячыны квалификациясын жогорулатууну ишке ашырып жатабыз быйылкы жылга. Анын ичинде бизде мындай чектөө жок да. Сен кыргыз тилинде гана квалификацияңды жогорулатасың дебейбиз. Анткени баягы бизде чөйрө кандай болсо, ошол тилде курсту квалификациясын жогорулатуу үчүн адистерибиз окутуп жатат. Анан сөзсүз түрдө бизде курстарды окутканда эки тилде жүргүзүлөт, кыргыз, орус тилдеринде. Жана Тоқырағай айткандай, баш мыйзамыбызда турса биз кайда барабыз? Анан ошон үчүн биз азыр эки тилди бирдей алып кетебиз. Анан мүмкүнчүлүк болуп калса, жана жакшыртуу үчүн өзүбүздүн Кыргызстан деген эми бир эле кыргыз орус тили менен чектелбешибиз керек. Чет тилдерди билбей туруп дүйнөнү тааный албайбыз. Анан дүйнөнүн жакшы алдыңкы тажрыйбаларын өздөштүрө албайбыз. Ошол эле учурда баягы дүйнө эли өнүгүп баратканда биз аркада жок, мен кыргыз тилин гана билип туруп калышым керек, башка тилди өздөштүрбөшүм керек деп дагы чектей албайбыз да. Биз бардык тилди, кыргыз тилин дагы, орус тилин дагы, англис тилин дагы, дүйнөлүк тилдерди өздөштүргөнгө шарт түзүп беришибиз керек да. Мамлекеттин негизги милдети азыр ушундай. Анан мен көбүнчө эле жана башында айтып кеткендей, айыл жериндеги муктаждыкты эске алуу менен маселе көтөрсөк абдан туура болот деп эсептейм. Анан Бишкек менен Чүйдүн тегерегинде маселени республикалык деңгээлдеги масштабтуу маселе кылып көтөрүүнү туура эмес деп ойлойм да. Жалпы айтпаш керек турганы кошпош керек. Туура билим министрлиги туура ушинтип сүйлөйт. Мамлекеттик саясат комиссиясы ушинтип сүйлөйт. А мен мугалим деген проблеманы айтып турушум керек. Жалпы масштаб. Проблема дагы айтылбаса болбойт да. Болбойт. Бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна чыгып бараттыр. Президенттикке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын мониторинг жана талдоо бөлүмүнүн баш кадиси Эркеган Желденбаева биздин конокто болду. Мындан тышкары Зинат Кадырова, ошол эле улуттук комиссиянын уюштуруу иштери бөлүмүнүн жетектөөчү адиси жана Аттокур Жапанов болду, окумуштуу тилчи. Нурзида Касымова болсо билим берүү министрлигинин мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы. Түз эфирдеги кызматтоосу мен Айгерим Жаныкул болдум. Тил маселесине байланыштуу көйгөйлөрдү талкуулаганга аракет кылдык. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламаттаңыздар.